Үчүнчү кезекте адам акыл калчоо жана пикир, ой санаасын шек күмөндөрдөн таза кармайт орозо аркылуу. Орозо кармаган адам көзүн агытып, туура эмес арам нерсени кароодон Кудай сактасын, ден соолугуна зыян келтирүүдөн эң негизгиси адам оюн, пикирин таза кармайт деген сөз. Азыр пикир согушу болгон могул ааламдашуу учурунда адамдын пикирин уулап, пикирин бузуу, туура эмес ой жүгүртүү бул жаман болуп атат. Мына кече жакында умрага барганда дагы 200гө жакын адамга толук түшүндүрүп айттык. Урматтуу туугандар, бул жерден эми намазга, жоолукка бекем болуп кайткандан кийин ушундай бир исламды көксөп, иманды ээрчип барып, өзүңүздөр да илим окуп, балдарыңыздарды да илим окутканда, сөзсүз илимди туура булактан ичиргиле. Мындайча айтканда, акыйдада аша чаап адашып кетпесин. Өзүбүздүн ахли сунна вал жамаа матуруди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери келе жаткан акыйдага бекем жана муштахид болбогондон кийин мазхабка бекем туруп, ошол илимдин бир ченинен ашып кетпей туура ой жүгүртүү. Бул жерде да ошол маселе баса белгиленип атат. Орозо кармаган адам бул жерде туура ой жүгүртөт. Кудай сактасын, имандан чыгара турган, кайырдиндикке, Кудайга ширк келтирүүгө жетелей тургандай ар кандай жаман ой пикирлерден бул орозо мындай бир ойду тунук, акылды курч, таза кармоого, туура ой калчап, туура пикир жүргүзүүгө түздөн түз жардам берет, себепкер болот. Адамдын жүрөгүн таза кармап, ар кандай васваса, шек күмөнгө жетеленип кетүүдөн орозо кадимкидей ошол нерсеге себеп болот деп атат. Аллах Таала момун адамдардын эң биринчи кезекте жүрөгүнө карайт, адамдын денесине, кебете кеш бир түспөлүнө эмес, байлыгына, башкасына эмес, адамдын жүрөгү биринчи кезекте маанилүү. Жүрөгү канчалык таза, жүрөгүндөгү имандын нуру канчалык күчтүү аныкы. Мына ушул нерсеге кадимкидей орозодон олуттуу сабак ала турган болсо ага пайдасы тиет дейт. Кандай эле алдыда мунун ар бирине кеңири токтолуп өтөбүз деп атат. Бул ошо таквачылыктардын даражасы. Адам эң биринчи элестетиңиз мынакей, денесине ээ боло турган болсо, ар кандай оорулардан, андан кийин дене кумарына жетеленбей, андан бийик тура турган болсо, кийин ой санаасын, акыл көрөңгөсүн таза кармап, анан жүрөгүндөгү иманына камылга көрө турган болсо даярдык. Демек ошончолук таквачылыктын даражасына жогору чыгат. Мунун баардыгын бириктирип Аллах Таала лааллакум таттакун, балким ушул орозодон олуттуу сабак алып, таквачылыктын бийик даражасына көтөрүлөсүңөр деген бир көрөнгө сабакты бизге Аллах Таалам баса белгилеп жатат.